Өз негизи бул мыйзам боюнча мындай деген жеке пикиримди башынан аягына чейин кайрадан карап чыгыш керек эле да. Жаңы мыйзам долбоорун жасаш керек эле, өзгөртүү түзөтүү киргизбей туруп эле концепциясын жаңылап башынан аягына чейин. Болгондо да биз жаңы билим берүү министрин дайындап атканда суроо бердик эле, ошол баллон системасынан кайтып советтик билим берүү системасына кайталасыңарбы деген суроону берген элек. Мен алган жообум боюнча ага каршылыкты көргөн эмес элем. Ошондуктан түйүнөн баштап эле фундаменталдык түрдө жаңы заманбап бүгүнкү талапка туура келген мыйзамдын долбоорун иштеп чыксак жакшы болмок эле да. Керек болсо кодекс кылып коюшубуз керек эле, кодекс об образовании Кыргызской Республики деп, мыйзам берүү кодекси деп. Ошонун ичине бир 2-3 бөлүмгө бөлүшүбүз керек. Мектепке чейинки мектеп, андан кийинки жогорку билим берүү. Баарын бир мыйзамга топтосок жакшы болмок эле. Ушуга бир жумушчу топ түзүлүп, жарым жылда иштеп чыгабы, бир жылда иштеп чыгабы, анан улам өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип эле майда барат нерселер менен алек болбой, концептуалдуу мамиле кылсак жакшы болмок. Бирок кирип калгандан кийин мен сунуш бердим эле ошол 38-беренесине мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салуу жөнүндө. Мына ошону жазып коюшубуз керек деп. Себеп азыр балеге калган эле мугалимдер болуп калды. Бишкектен ким барса кимди жыйнайт, мугалимдерди жыйнайт. Кандай саясий иш-чара болсо кимдерди топтойт, мугалимдер менен окуучуларды топтойт. Бул мындай болуп калды да, бул бийликтин мындай дежур куралына айланып калды да. Залга киши толбой калса да кимди айдайт, студенттерди айдайт. Ушундай нерселерге тыюу салышыбыз керек биз. Урматтуу кесиптештер, ошону карап көрсөңүздөр. Экинчиси бул редакциялык маанидеги маселе. Ошол билим берүү жөнүндөгү мыйзамды жазып атканда ушунчалык ката жазыштын өзү туура эмес да. Карап көргөндө мен деле айткым келбей калды. Мени жеңе турган болуп калды. Сеп кайра айта берсең жакшы көрүнбөйт экенсиң. Ар бир бетинде ката да, ар бир бетинде ката. Эгер мугалимдер жөнүндө, билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын өзүндө ушундай каталар кетип барсанда, мына караңызчы, главасында деген сөздү каяктан таап алабыз биз? Статусу дегенди каяктан таап алабыз биз? Ал майда нерсе деп карап аткан менен, бирок баардык нерсе ушу майдадан башталып атат. Ушуну эске алып койсоңуздар деп, урматтуу кесиптештер, сиздерге кайрылдым эле, сиздердин комитетке, мыйзам долбоорун иштеп чыккан азаматтарга. Туура көрсөңүздөр, ушул биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш-чаралардан бошотуп койсок. 1861-жылы Россияда крепостной укукту жойгон да. Ошол мугалимдерден да крепостной укукту жоюп коелу, туугандар. Милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесиң, келбесең сөгүш угасың. Момча студент алып келесиң, келбесең иштен айдаласың. Мына кече эле соңку шайлоодо көрдүк го биз. Ош мамлекеттик университеттин студенттерин жыйнап барып, топтоп, бир керектүү партиянын жыйынына барып алып барасыңар деп алып барганын көрдүк го. Бул чоң деген тополоң болбодубу, жаңжал болбодубу? Ошондуктан мугалимдерди да кыйнабасак деген ой. Ушул гана пикир. Урматтуу Алакан Кимсанбаевич, сиздер берген сунуштар боюнча бир-эки ой пикиримди билдирип койсом, сиз туура айтасыз, билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы боюнча атайын жумуш жүрүп атат. Учурда ал ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Биз жаңы редакциясын анын ичинде олуттуу өзгөртүүлөр менен жогорку кеңештин кароосуна алып чыгабыз. Ал эми азыркы өзгөртүүлөр бул былтыртан бери киргизилип аткандыктан, күн тартибине киргизилип калгандыктан, ошондуктан муну биз алып келгенбиз. Сиз берген сунуш боюнча бул мугалимдерди, педагогдорду саясий иш-чараларга аралаштырбоо боюнча бүгүнкү сунушта алып жаткан өзгөртүүлөр жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясына туура келбегендиктен, жогорку кеңештин комитет тарабынан четке кагуу жөнүндө сунуш берилиптир. Ал эми статус боюнча дагы экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн, жогорку кеңештин экспертиза жүргүзүү боюнча бөлүмүнүн корутундусу бар экен. Ал жерде дагы бирдейлик камсыз кылынышы керек. Анткени Конституциядагы
статус деген сөздөр берилген. Ошондуктан мыйзамдардын ырааттуулугу жана бирдейлиги камсыз болуш үчүн бул жерде макам дегенди кошууга болбойт деген корутундуну сунуштаптыр.